Mına bugün Sadır Nurkожоевичтин özünün demilgesi менен эң алыскы райондорго берилди. Биз дагы анализ кылып көрсөк, мынакей азыр тапшырганда көрөсүздөр, баардыгы эң алыскы райондордо фаптар бар. Мынакей эгер айтып көрсөк, жетегүстүн сырт деген жери бар экен. Кумтордун ары көстө жер экен, жана Бедел деген бизде пограничный зона ачылбады. Ошонун жанында Караколка деген жер бар экен. Эң эле жакын ГИСВдан, Барсконун ГИСВсынан 280 километр экен. Ал жерде дагы элдер жашайт экен. Кээ бирде кыш түшкөндө ошол жердеги жолдор жабылып калат экен дагы. Ошол жерге мынакей биз бүгүн дагы баягы ошол тоолуу жерлерден өтө турган 4ВД тез жардам машинесин берип атабыз. И 4 картка берип атабыз эң алыскы жерге. Ат башынын эң алыскы Чоң Алайдын эң алыскы фапы бар экен. Ошолорго берип атабыз. Ар бири мынакей оңдо биз бүгүн азыр тапшырабыз. Алар дагы барып ошол жердеги түнү күнү ооруп калган жарандарга жардам берип, экинчиден керек болсо рай больницаларга жеткирип турат. Рай больницаларынын эң эле жакыны ал жерде бир 200-250 километрге чейин. Мурун болсо берки райондон чакырткан тез жардам машинеси келип кайра кеткенче жок дегенде 8-10 саат убакыт алчу. Ошол кезде жарандар ооруп аткан болсо абдан чоң проблема болчу да. Ошонун баарын чечебиз деп Садыр Нуркожоевич өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн ушул заводдор менен сүйлөшүп, эң жакшы завод Кытайдан заказ берди, беркири Россиядан заказ берип, астыкы кезде бүгүн биз мынакей шофёрлор менен фактын жетекчилери келди, ошолорго тапшырдык.